Cuma'ga da alıp ketken. Bir Cuma'ga da alıp kettik. Nege berбейсиz? Антып калпайткан жокмун эч ким. Уят бол мен кимди? Жок, булат түшүнбөйт экен. Берсең биякта маскен киши Бистина көчөсүндө күтүп, бала жок үчүн биз азыр милиция чакырдык, мынакей эшинде. Бул акыркы сааттагы кабарларды өз убагында билгиңиз келеби? Анда видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы баскандан соң жанындагы коңгурочону сөзсүз түрдө баса кетиңиз. Бул киши мас экен, бизге кол салып атат. Биз эште турсак дагы мынакей. Sen korkmayız вообще. Мас болуп алып, кол көтөрүп атат өзүчө. Sen bilbeysin Kudayımızın namazını da ona görsen. Namazını da oku. Жалган бардым. 100% жалган sen. Allah Taala sen alda жол. Макул, ошентип кол көтөрбөй сүйлөңүз. Ой, анандайды. Sen keti жолуна да жөнүнө жоголсаң эми не кыласың? Мына мас экен. Allah. Мас экен деп. Я мэр мас экен десең. Allah. Кой мас экен. Мас өзү кайсы чыбаган. Кайнатан чабып. Кой тикебесин. Жанакына келгенде да Бар кирип турула, биз милиция келчү ошол жерде туруп турабыз биз. Киргиле, кирип турула. Байке урушпаңыз, бар кирип туруңуз. Кириңиз, биз күтүп турабыз. Жетен турсаң. Касан көтөр, майтсың. Шукуя, тартпа. Кантип калып айтасың? Мен тарта берсин мен. жанакына чапкан. Жон койсоң камасаң мен камасың. Ой, камайсың. Ha, качан көтөр? Качан Мынча калып айтасың. Дүйнө деп коет. Жаңа Кудай Сиздерге неге Кудайдын күчөп Үй сыртында көчөдө турабыз. бар, колундан келгенini кылгын. билген кылам? Бар, ha, билгениңди кыл. Кудай Таалам өзү Алсаң эки баланы аласың, менен машина албайсың, ora болду. Сага ыйман берсин, муну билип ал. Эрте бала да сага турбайт, Кудай кааласа. İnşallah Turat Kuday. Себеби балдан качат. Качса да менин балдарым мен төлөгөн. Сиз төрөдүңүзбү? Төлөгөндө эмес, Караганда мен сени карап жүргөм. Ошол кезде качканда качпаса мен берем. Оруйбу деп ушинтип сурашат. Ошол себеп ушул бастырып алсам экен, ошо элдин балдарынан, кыздарынан кем калбаса экен деп барбаган жерим, укпаган сөзүм калган жок. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуумдун себеби кызым ДСП орус менен оруп келет. Кызым ошол төрөлгөндөн баштап ошол ору менен алышып келебиз. Кызыма азыр учурда $25,000 акча керектелүүдө. $15,000 чогулду, дагы $10,000 каражат жетпей жатат. Кызым азыр 5 жашта. Кыргыз элим ошол биздин шартыбыз зор, жалгыз бой энемин. Ошол кызыма аздан болсо дагы жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Не дегенде биздин сата турган дагы эч нерсебиз жок. Ошол кызымдан башка мага эч нерсенин кереги жок. Ошо кызымды бастырып алсам деген бир үмүтүбүз бар. Аздан болсо дагы кызымды колдоп, жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Мындай кыйынчылык эч кимдин башына түшпөсүн. Эң банк номерибиз Бегмайты деп чыгат. Жибер картабыз Тазагуля деп чыгат. Кыргыз элим ошол кызымдын айыгып басып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Шартыбыз жок, эгер шартыбыз болгондо бинтип кайрылып отурбайт болчу чындыгында. Интернетке ютубка дагы чыгыш биз үчүн өтө кыйын нерсе. Айло жок, чыгышка туура келип атат. Ушул кызын бастырып алсам деп. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эч качан жамандык көрбөңүздөр. Көрдүңүзбү? Ушинтип кол көтөрүшкөн, бул сотко да жакшы болот да жай иштерине. Мына мурунда ушинтип урушкан, кол көтөрүшкөн окшойт. Азыр да көрдүңөрбү, өздөрү неме кылып атат. Даже балдарымды көргөзбөйт. Адамча сүйлөшүш керек. Балдарым келсем жок ошо. Даже көргөзбөйт. Неме? Неме? Өкүмдөрүң алып чыкчы. Өкүмдөрүң алып чык. Жа тилгатты алып чык. Милициялар жаап салган иштерди көргүз. Мо видеого. Урматтуу Садыр Жапаров, ким жооп берет ушул Камчыбек Кыдышевич. Ушул соттун чечими турса дагы ошого баш ийбей, булар балдарды тартып алып койду. Тилгатың гана. Тилгат менен соттун чечими. Мынакей, соттун чечими турат, алимент төлөнсүн деп турупчу, мамасында неметсин деп. Булар алиментти да төлөшпөй, тилгат жазып, бир жуманын ичинде алып келем деп балдарды алып кетип, 1 жылдан бери балдарды беришпейт. Милицияга 3 жолу кайрылса,
неме кылган, мынакей. Мына милициянын жапкан мынакей токтомдору бар экен бул жакта. Ишти жаап салган мынакей тил каты дагы бар. Алименттин эмеси топтолуп калып, алименти топтолуп, алименти төлөбөй жатса дагы, топтолуп калса дагы, мынакей соттун чечими турат да, определение. Алимент төлөнсүн деп, мынакей. Ошондо да сокулук милициялары ишти жабышып, булардан коррупция жолуна барышып, неме кылган. Азыр бул кыз ыйлагандан бизди алдап чыкырышып, келе жакшыча сүйлөшөлү деп бул келинди чыкырып туруп, кайрадан монтип кол көтөрүшүп атат. Биз азыр милиция чыкырттык. Сокулук милициясы бир канча жолу бул келин алиментимди төлөбөй атат. Немелеримди, балдарымды уурдап кеткен, бербей атат деп бир канча жолу арыз менен кайрылса, иштерди жаап, булардан мына кайнатасы өзү айтып отурат. Мен сотторду, милицияларды не деп айткан? Милицияларды өзүм жаап коем. Бука сатып туруп, бука менен жаап коем. Ушинтип, ошону далилдеди да. Болбосо соттун чечими турса, баласы тил кат жазып туруп алып кеткен да, болбосочу. Мен бир жуманын ичинде алып келем, балдарым сагындым деп туруп, мына бир жумадан деп коюп, бир жыл бою балдарды бербей, муну тепкилеп, көргөзбөй, анан неме кылышкан. Алиментин да төлөбөштөн айласын кылып, муну сокулук милициясы дагы, прокуратурасы дагы кылмыш иштерин жаап турушкан да. Кана сүйлөп бериңизчи, кандай болду эле окуя бул? Мен бардык жерге кайрылганмын. Себеби дегенде соттун чечими менен кайрылсам, макул алып беребиз да, каникулда алып беребиз деп жүрүштү бир баланы. Балдарды, ооба. Алиментиңизди дагы өндүрүп беришкен жок. Жок, алиментти да өндүрүп берген жок. Акырында анан акыйкатчы өзү өндүрүп жарымын алып бериптир. Ага чейин эч эме болгон жок. Даже мен келсем деле сабап салышат, эчтеке чара көргөн жок. Аялы деле эркин жүрөт. Ушул тапта, азыркы тапта. Мына 4 ай өттү, ошо эчтеке боло элек, иш козгой элек, даже почти что. Үйүнө келсем ошо кайнатам да кол көтөргөн. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы Honda Fit унаасына орнотулган жашыруун камера боюнча жумушчу топ түзүп, кызматтык териштирүү баштады. Тактап айтканда, интернетке унаанын ичине орнотулуп, башка транспорт каражаттарын көзөмөлдөп жаткан камеранын видеосу жарыяланды. Автор мындай көрүнүшкө нааразы экенин билдирди. Эмдин мониторинг борборунун башчысынын орун басары Медербек Шабданов бул окуя боюнча расмий маалымат берилерин айтты. Саламатсыңарбы, урматтуу жамаат. Бул Орто Сай базары, мясо-молочный павильон. Мына соц площадка деп мыякты ачтык. Мына мындай буканын эттери высший качествода 550дөн алып атабыз соттан. Бирок соц площадка кылып, элдерге доступный болсун деп ушу 550дөн эле кайра сатылып атат. Ушул жерде ачтык. Азыр бияка да илинет эттер. Ушул жер соц площадка. Элдердин баарына доступный болсун деп ушул жер ачылды. Жаңа чабылып атат қызметтер. Ош облусунун Ноокат районунда 2 адамды унаа менен сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда 13 октябрь күнү саат 00:20 чамасында Ноокат районунун тургундары 1967 жылы туулган БА жана 1980 жылы туулган ВВны Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаа сүзүп, айдоочу окуя болгон жерден качып кеткен. Аталган факт маалыматтардын электрондук журналына катталып, Ноокат районунун аймагында курчоо мерчеми киргизилген. Ноокат райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсүнүн кызматкерлери Сапарали Кыязов менен Асан Амиракулов айдоочу 2001 жылы туулган Б уулу Аны унаасынын үйүнө токтотуп койгон жеринен кармап, Ноокат рэптин тергөө кызматына өткөрүп беришти.